Кутманлы күн, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан эки жаңылык болуп жатат. Бүгүнкү сүйлөшө турган биринчиси бул деген Азербайжан менен Орусиянын ортосунда карым катнаштарда кайра бузулуп жатат. Экинчиден болсо Ирак күчтөрү, армиясы, кайсы бир дагы шиит милициясы ошо Израилге кол салганы дарыданып жатат да. Орусияда кандайдыр бир 50 кишини кармап алышыптыр Екатеринбург шаарында. Баары тең Азербайжандын жарандары экен да. Азербайжандан, Орусиянын жараны, бирок Азербайжандан төрөлгөн көбү. Көбү ошо Юнис Пашаевди өлтүрдүңөр эле 2001-жылда деп ушул айыпташты, аларды кыйнашты биротоло. Ошону бирөөлөр баягы Юнис Пашаевди Блюхер көчөсүндө Екатеринбургда быжактап салышкан бир кездерде. Ошондо ишти ача албай калышкан ошо күч органдары. Ошондо ишти токтотуп коюшкан да, баягы тоңдуруп. Ошо 50 кишини кармагандан кийин 7 кишини ошондо абакка кармап алып, ошол 7 кишиден 5-өө аябай катуу уруктук мокко алынды деп айтылат. Экөө каза болуп калды дейт. Зиедин жана Гусейн Сафаров эки агайыны каза болуп калды дейт. Кыйнашыптыр. Аларды Пашаевди өлтүрдүң деп айыпташты. Анан албетте бүт расмий Орусиянын маалыматтык каналдары боюнча булар баягы жүрөгү жаман экен, жүрөгү ооруп кетип, баягы чыдабай калыптыр дейт да. Бирөөсү бети көк ала экен, бетиң эмнен көк ала десе, баягы мени кармаганга чейин ушундай болуп кеткен деп жооп берип коюптур да. Дагы 3-өө ошо реанимацияга түшүп калыптыр да ушундан кийин. Албетте бул жерден дагы расмий маалымат түштү. Региондо этникалык кылмышкерлерге каршы атайын иш-чаралар көрүлдү деп 28-кулжада деп айтылды да. 29-кулжада болсо ошо жетөөнү СИЗОго жиберишти. Ленин аймактык сотто Екатеринбургда. Мазахир Сафаров деген дагы бир кармалган кишинин адвокаты айтып атат. Анын кабыргалары кайрылган экен, сынган экен дейт да. Албетте ошол Аяз Сафаров деген болсо бети көк ала. Ошол албетте нерселерди Азербайжан телеканалдары Оксуаз деген көрсөтүштү, ушундай сагыштырды биздин мекендештерибизди деп. Азербайжан тез эле ошондо сөз чыгарды, МИД, Тышкы иштер министрлигинин расмий түрдө айтып атат, бул деген Орусиянын күч органдарынын мындай эч кандай түшүнүксүз жана кечире албас ушундай күч колдонуусу дейт. Ашыкча аша чап кеткен күч колдонуусу деп ушундай айтышты да. Жана 28-кулжада жергиликтүү Азербайжандагы Бакудагы ошо элчиликтин өкүлчүлүгүн чакырышты. Тышкы иштер министрлигине Петр Волков ага кайра ушундай айтышты: сиздер деген ушундай кылганыңар туура эмес. Биз буга каршыбыз. Ошо нерсеге тиешелүү күч органдарынын өкүлчүлүктөрүнө атайын тергөө иштерин жүргүзгүлө деп айтышты да, талап коюшту. Жана 29-кулжада Азербайжан тарап бүт ошо Орусия менен байланыштуу расмий ошо карым катнаш маданий жана башка ушундай иш-чараларды, мааракелерди, салтанаттарды жокко чыгарышты, болбойт деп коюшту. Ушуну мисалы үчүн буга чейин өткөн жылдары 23-жылы, 24-жылы Агаларовдордун баягы Крокус Сити деген биздин бизнес империя бар болчу Азербайжандардыкы, ошо Крокус Ситинин баарын акырындап Агаларовдорду кууп алып алышкан болчу да. Ошондой нерсе болгон. Азыр Орусиянын эксперттери айтып атат, бул деген мындай болгон окшойт дейт да. Азербайжан бүгүн дос эмес Орусия. Карабахтан мисалы үчүн Орусиянын ошо досу болгон Арменияны жеңип туруп Карабахты бир кездерде Орусия жардам берсе Арменияга кармалганга, алып алганга кайра ушундай алып алышты дейт, Түркиянын жардамы менен. Албетте бул эч кандай достук эмес, бул деген кандайдыр бир ушундай биз силерден күчтүүбүз, биз регионал держава болдук, биз Түркия менен эмес, биз силерге каршыбыз деген эле белги дейт да, биринчиден. Экинчиден ошо дал ошо Азербайжан Тышкы иштер министрлиги кайрылды. Ошо расмий түрдө Арменияга анан айтышты, ошо Арменияга силер деген ошо Орусия азыр Армениянын жарандарына каршы дагы ушундай Пашиняндын иш-аракетинин менен ушундай
аңчылык жарыялады дейт. Күч органдары Орусиянын ичинде. Ошон үчүн силер да Орусиянын иш чараларына катышпагыла десет, чын эле Армениянын өкүлчүлүктөрү ошо боло турган жакында Бишкекте да башка жерде да боло турган ОДКБ жана башка ушундай сыяктуу иш чараларга өкүлчүлүктөр катышпайбыз деп баш тартып кошту да. Ошол жерден Түркиянын сөзүн угушту же Азербайжандын сөзүн угушту. Азербайжандын телеканалдарында айтып атышат да, негизи ошо Орусияда Азербайжандын аябай чоң бизнеси бар, реэкспорт бар. Азербайжан аркылуу көп товар өтөт Орусияга. Азербайжан Орусияга керек да, азыр согуш кезинде дагы. Бирок ошо Орусиянын ушундай карым катнашынан улам бүгүнкү күнү Орусияда бирөөлөр баягы бийликке жакындар бизнести алып алабыз деген чечим чыгарган окшойт Азербайжандын баягы бизнес империясын Орусиянын ичинде. Анан ошону алыш үчүн ушундай иш аракеттер жасап атат окшойт деген божомолдор болуп атат да. Бул нерсе жакпай жатат. Азербайжанга мурун эгер башка өлкөнүн өлкөчүлүгү болсо, мисалы үчүн бир кезде 2008-жылдары Грузияга согуш жарыялардын астында так ушундай нерселер болуп кеткен. Грузиндердин баарына аңчылык кылышкан, депортация кылган Грузияга, кээрлерди кармап алышып, кыйнашкан, ушинтип бизнестерин алып алышкан, ушундай нерсе болгон да Орусияда. Анан бул да жолу ушундай болуп атат окшойт. Бул жолу ушул бирок азыркы кезде Азербайжан өзүнүн күчүн сезип калды. Түркиянын жанында турат, ошону сезип атат жана ошого баягы жөлөнүп далы менен Орусияга аябай каршы көп сөздөрдү айтты. Мисалы үчүн Орусиянын көп ошо жылдыздары эстрадан катышмак болчу Азербайжандын кээ бир ошо иш чараларында. Аны дагы жок, токтотушту, жокко чыгарышты ал пландарды. Андагы ошо Азербайжан каналдарында мындай мурун айтылгыс сөздөр айтыла баштады. Орусияда азыр баягы Германиядагы 1938 же 1939 жылдагыдай болуп жатат депчи. Ошо Орусияны Германия менен салыштырышты. Анан бирок айтышты, бирок бүгүн 25-жыл ошо СНГнын мурунку өлкөлөрү 20-30 жылдан ашык көз карандысыз. Ошон үчүн ушундай силердин СССР жыйнайбыз деген пландарыңар анан ишке ашпай калышы ыктымал, ошону түшүнгүлө деди. Силер өзүңөрдү бизге улуу агабыз дейсиңер, бизди ини дейсиңер. Бирок бул деген биз кандай арыгар менен ошондой кылдыңар дейт. Силер деген улуу ага эмессиңер. Ушундай сөздөрдү айтып Азербайжан ТВсинен анан ошо империялык иш аракеттериңер эч кимге жакпайт деп ушундай сөздөрдү аябай катуу айтты да, катуу кетти Азербайжан. Мен ойлойм, мисалы үчүн биздин ошо Казакстанда деле андай үндөр чыгып атат, акырдан катып атат, бирок башка өлкөлөрдө, башка республикаларда албетте баягы Прибалтика мурунку деп аталган Балтия регионунун республикаларында да антип айтылса керек, бирок ошо мисалы Кыргыз республикасында башка ошо сыяктуу Казакстан, Өзбекстанда андай көп айтылбайт да, мындай катуу айтылбайт. Азербайжан болсо катуу айта баштады. Бул деген Орусиянын колониалдык саясатына каршы кандай сөздөрдү. Жана ошо эмнеге алып келер экен да, анткени ошондо Орусия бүгүнкү күнү ошо бүт тегеректеги мурунку СНГ республикалар менен ушундай катуу карым катнаш келип калабы, ушундай кагылышка келип калабы, ушул да ушундай кооптуу нерсе болгон жатат да, ошондой болуп жатат. Ал силер ушул боюнча эмне деп ойлойсуздар? Пикириңер менен бөлүшсөңөр комментарийлерге. Албетте провокациянын кереги жок, унутпагыла. Кандай болбосо дагы Орусия биздин стратегиялык өнөктөш жана биз ОДКБ ШОСто мүчөлүктөбүз. Ошондуктан катуу сөздөрдөн мындай абайлагыла, анткени бул жөн эле жаңылык да, мындай айткандай ар жакта болуп жаткан иштерди талкуулап атабыз да. Бирок жеке ушундай эмоционалдык сөздөргө же катуу дипломатиялык бузуучу сөздөргө ушу жол бербегиле да. Анткени кантсе да биз ушундай нейтралдуу түрдө турабыз да. Бизге эмнеси кызык, албетте биз көп эле жапа чеккенбиз ушул империядан, бирок азыркы биздин сатуу базарыбыз ошол империя болуп атат да. Бизге каршы иш чараларды көрүп атат, бөгөт коюп атат, бирок ошентсе дагы баары бир соодабыз ошол жерге болуп атат. 300 миңдей, 200 миңдей киши калып атат аякта, кыргыз жарандары. Албетте ошон үчүн биздин ишибиз азыр нейтралдуулук болуп атат да, көп вектордук жана нейтралдык саясат. Ошондой. Анан эми болсо Ирак менен Израиль ошол жерден согуш, жаңы согуш башталган атат. Израилдин чалгындоо кызматтарынын сөздөрү боюнча Иракка ошо көп ракета атуучу, баллистикалык ракета атуучу унаалар жеткирилди Ирандан, курал жеткирилди.
милициясына буйрук берилди, спецназ жеткирилди, Иракка ушул кандайдыр бир талап коюлду. Эмнегедир Ирактын парламенти жарыялап чыкты, биз деген Израиль менен согушка даяр болушубуз керек деген сөздөрдү. Ушул нерсе Израилди кооптондуруп атат, израилдиктер айтып атат. Америкалыктар да ошо Байден убада берген 2000ден ашык ошо 1 тонналык бомбаларды Америка Штаттары жеткирбей койду Израилге дейт да. Анан ошо менен бирге иш аракеттер байкалып жатат, мындай аскерлер топтолуп атат ушул Иракта, Израилге жакыныраак чек арасында. Ушул баардык нерселер Израилди кооптондуруп атат. Жакында ошо Ирактын территориясынан дагы бир прокси күч чабуул кылат окшойт Израилге. Ошо булар аябай тынчсызданып айтып жатышат, аябай камданышыбыз керек экен, азыр кайра бизге ошо баллистикалык ракета менен Ирактын территориясынан атуулар башталат деп айтып жатышат да. Ушундай алдын ала маалыматтар келип атат. Ошо боюнча да силердин пикириңерди бөлүшүп койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жокартасың жарык жолуңдай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жокартасың жарык жолуңдай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.